Азыркы учурда Айгерим эшим менен экөөбүз чогуу дуэт аткарып атабыз Эгиз Тумар передачасында. Бул Айгеримдин кандай десем, характерлерин айтып кетсем, аябай жакшы кыз экен, жөнөкөй, мен ойлогон нерсени бул да ойлойт экен. Ошон үчүн биздин көңүлүбүз төп келип калды деп айта алам. Биринчи сенин Эгиз Тумарың Бактыбек Нурматов болот дегенде негедир башкача бир жакшы сезимдер болду. Анткени бул байкемди мен жакындан таанычу эмесмин. Клиптерден, кинолордон эле көрүп, ушинтип көрүп жүрчүмүн. Анткени мен биринчи курска жаңы тамтаңдап басып келатканда бул байкем жылдыз болчу, мындайча айтканда. Анан жакшы сезимдер болду албетте. Биздин бүгүнкү тема ырдалып бүтпөйт махаббат темасы. Ошол темага ылайыктап сөзү Алмаз Чойбекова жана обону Сардарбек Жумалиевге таандык Махаббат дастаны чыгармасын дайындап келдик. Ханым, 2 күндөн бери Казак менен Кыргыздын ортосунда бир керемет той берип жатасыз. Эл арасы тынч эмес. Кайдагы бир калжыраган жанагы Раймалы деген эмеңиз Кыргыздын мыкты күүлөрүн, дастандарын айткандын ордуна көкөтпай, шөкөтпай махаббат ырларын ырдап атат. Мунун жазасын кандай кылабыз? Эл тынч эмес. Чакырткыла бери. Эй жигиттер, алып чыккыла. Эй, алжыган акмак. Махаббатыңдан кайтасыңбы? Кайтпайм, жарыктык. Биз өлсөк дагы махаббатыбыз өлбөйт. Жигиттер, байлап салгыла. Жазасын бергиле. Бир түн байланып турсун, анан көрөбүз махаббатынан кайтпаганын. Кат-катта боюм бөлүнүп, кайгыга салдың карындаш, картайган кезде көрүнүп. Мен картайган кезде көрүнүп. Gülgün tөгülüp, ügülüp sanam bölünüp, Ubayga saldın karındaş, ulgaygan gezde görünüp. Men ulgaygan gezde görünüp. Самайларың сен селген ақ қайыр
сизге арнаган боломуң толгон ай беле кол жошуп күтчү жай беле бойтумар сындуу периште бозулган кезде кайделе мен бозулган кезде кайделе жемиш бактар ширесин чачкан кезде баларлар гүлдөргө конгон кезде куусалыктан кубарып ак жүзүбүздү арабыздан көп күндөр өткөн кезде махаббатым сизге арнаган махаббатым сизге арнаган Айгерим Эшим колчалар болсын келиңиздер. Бактыбек Нурмат уулу. Браво, браво, келиңиздер. Чарчабайбыз меймандар, кызыктын бардыгы эми башталат, келиңиздер. Баарыбыз кол чаап, колдоп туралы. Эх, караңыздарчы, сахна артында канчалаган эмгек, канчалаган аракет. Колчалар болсун. Келиңиздер, сиздерди ортолукка чакырып алалы. Эгемберди агай, оюңуз кандай? Спектакль көрдік. Абдан даярданышкан екен. Атүгел коркпостон, үркпөстөн көбүнө уруксат берилбейт да мынабы противопожарный деп. Ошо өрттөп да жиберишти, ошондой кылышты. Бул жагынан алганда чынында эле мына ким дагы Айгерим. Айгерим дагы кимден кем калышпай. Бактыбек. Бактыбектен кем калышпай актерлук жагынан бири-бирин толуктап турушту. Ийгилик. Чоң рахмат. Анарбек агай. Сиздин оюңуз? Мен оюмда ошо жакшы спектакль, бирок ырдоо экинчи планда калып калыптыр. Бул жерде драматический бир жакшы спектакльди көрүп атабыз. Махаббат дастанында өрттөр алдындагы ыр эмес го бул. Ушул өрттөр алдында бул ырдал бир ага чейин ырдалат. Анан мындай ишеничтүү болбой атат. Аткаруучулук ылдый жакта болуп калган, көбүнчө драматизмге, драмага көңүл бурулган, жакшы ойношту аткаруучулук жак төмөнүрөөк болуп калды. Рахмат. Чоң рахмат. Канакей айым. Мен да ушуну айтайын дедим. Аябай аракет кылыпсыңар. Бирок ошол ырдаган жагына силер бай эмоцияга берилип кеттиңерби? Бай эки жактан кармап келип тиги эме кылып тиги түртүп эме кылгангачы. Бирок ошо ырдоо жагы кичине артта калыптыр. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Калыстар тобунун ою ушундай болду. Сиздерди экинчи студияга узатабыз. Колчолор болсун. Экинчи студияга узатабыз. Эх, мен тыш жактан көрүп атканда көзүмө бир жаш алдым. Махаббат дастаны чындыгында эле сүйүү жашка, коракка, абалга карабайт деп коет. Азаматсыңар. Ооба, келиңиздер анда дароо убактан турбастан экинчи студия кезекти карабыз. Экинчи студия. Манас мырза, эмне үчүн сиз ыйлап жатасыз? Мен булар бор махаббаттыгар. Ыйлабаңыз, бул жөн гана мыкты номер болду. Бактыбек мырза, бул номерди, өзгөчө номерди даярдоо сиздин сунушуңуз болду окшойт, Ооба, бул менин сунушум болду. Анткени мен ырчы эмесмин, актер болгондуктан ошо байкелер, эжелер айткандай эмеге басым жасалыптыр дейт актерский мастерствого. Анын колдон келген нерсе ошол экен. Жазадык, аракет кылдык. Чоң рахмат, мыкты номер болду. Айгерим, бул номерге канча жума же канча күн же канча ай даярдандыңар? Биз жок 4 күн даярдандык. 4 күн даярдык. Жок, ырга 4 күндөн барып атканбыз, бирок могу спектакльди
Спектакльде болсо азыркы учурда эле актерлорду, досторубузду чакырып, азыркы чыгаардын алдында кылып койдук. А мен ойлоп атпаймынбы, бир жума мурун даярданганыңызга деп, бүгүн эле даярданган турбайсыңарбы? Актер байкелерибиз күндө эле бош боло бербейт, ошон үчүн бизге барып беребиз деп обещать эткен, анан бүгүн келип туруп ошо кылып беришти, ыраазычылык. Өтө өзгөчө номер болду. Өзгөчө ырды тандапсыздар, өзгөчө актерский мастерство бар болгула сиздерге дагы ак жол каалайбыз. Ыраазычылык билдирели, экинчи студия, келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул биз акыркы жуптан маек алдык. Эми болсо микрофонду Айзада менен Русланга узатсак, биз сиздер менен коштошобуз.